жазуунун пайда болушу үчүн мамлекеттин болушу шарт болуп саналат. Ошол эле учурда мамлекетти башкаруу үчүн жазуунун болушу дагы милдеттүү. Демек, бул эки баалуулук бири-бирин толуктап, бири-бирин шарттап турган жагдайлар экенин эске алсак, биздин замандын 6-кылымда калыптанган байыркы кыргыз жазуусунун тамыры абдан тереңге кетиши толук мүмкүн. Кыргыздардын тарыхы аябагында кызыктуу тарых, анткени бул Борбордук Азиядагы баардык саясий, коомдук, ар кандай геосаясий мамилелерге катышкан кыргыздар биздин заманга чейинки 209-жылдан 201-жылга чейинки саясий окуяларда эскерилет дагы кыргыз аты. Ошондон бери кыргыз этноними тарыхтан дээрлик өчөлөк да. Өчпөй бүгүнкү күнгө чейин эскерилип, бүгүнкү күнгө чейин ошо өзүнүн мамлекетин курган калп катары эсептелинип келатат. Бул жерде элчиликти уюштура турган, ошондой эле мамлекеттин ичиндеги протоколду сактай турган церемониал министрликтердин болушу, ошондой эле финанс министрликтеринин уюшулушуна караганда кыргыз мамлекетинде бул жерде жакшы бир аппарат иштеген да. Аппараттын иштеши ал деген жазууга байланышат да. Жазуу системасын колдоно билишкен. Кытай өлкөсүнүн адистери ошол убакта кыргыздар менен кат жазышуусуна караганда кыргыздар руникалык мындайынан системаны колдонушкан да, жазуунунчу. Мамлекет качан пайда болуп, анын эффективдүүлүгү, мамлекеттин ошол эле кубаттуулугу, ошондой эле анын ийгиликтүүлүгү дагы бул жазууга байланышкан система да. Ошондуктан жазуу туурасында дагы кыскача бир айтууга негиз бар. Кыргыздардын колдонгон жазуусу бул деген тамга түрүндө ошол убактагы эң ыңгайлуу болгон жазуу системасын колдонушкан. Бир тамга, бир тыбышты берген эң жакшы өнүккөн формасындагы жазууну пайдалангандыгын жөнүндө сөз болуп атат. Ошондой бул руникалык жазуулардын пайдаланышы ал биринчи кезекте мамлекеттин мындайынан алганда географиялык чегин саясий жактан белгилегенге, кыргыз маданиятынын жайылыш ареалын аныктаганга да көмөк кошот. Ошондой эле кыргыз каганатындагы колдонгон жазуу системасы ошол кездеги кыргыз каганатынын ийгиликтүүлүгүн, анын ошол эле убакта кубаттуулугунун бир далили катары карашыбыз керек.